Аскадан кулап райондук ооруканага жаткырылган 6-класстын окуучусунун абалы туруктуу. Анын баш сөөгүнө залакка кеткен. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Облустук милицияга 20-август күнү кечинде райондун Авлетим айыл аймагынан Оялма жайлоосунан Кожайгат терип келе жаткан 3 аял аскадан кулап, окуя болгон жерде каза болушканын кабарлаган. Каза болгондор Кара Суу айыл аймагынын Чалдыбар айылынын 50-59 жаштагы тургундары. Алар менен чогуу чыккан окуучу кыз азыр ооруканада. Маалыматтарга ылайык, Кожайгат тиригени барган аялдар кечкисин артка кайтышып, 60 метрдей бийиктиктеги аскадан кулап, экөө ошол жерде, бирөө ооруканага жетпей жан берген. Авлеттин Токой чарбасында 5000 гектарга жакын аянтта Кожайгат өсөт. Булак азаттык. 11 жашында өлгөн балага докторлар жүгүнүп, таазим кылышты. 11 жаштагы кытайлык бала Лян Яо өзү теңдүүлөргө караганда акылдуу болгон жана чогойгондо доктор болгусу келген. Мектепте жүргөндө башы катуу ооруп, ооруканага алып барганда ага коркунучтуу диагноз коюлган. Анын башында шишик бар экени белгилүү болгон. Ошол күндөн баштап Ляңдын каалоосу өлгөндөн кийин органдарын башка бирөөгө өткөрүп берүү болгон. Дүйнөдө канчалаган жакшы адамдар бар. Мен дагы алардын бири болгум келет. Донор болсо менин жашоом улана берет деп өлөөрүнө аз калганда энесине айткан. Дарыгерлер анын боору менен бөйрөгүн донорлукка алып калган. Сүрөттөн докторлор ага баштарын ийип, таазим кылып жатканын көрүүгө болот. Ляңдын каалоосу менен кимдир бирөөнүн бактылуу жашоого үмүтү пайда болгондур. 11 жаштагы баланын кыялында ар түркүн оюнчуктар болсо, бул баланын кыялы бирөөгө жаңы жашоо тартуулагысы келген экен. Булак чагылган KJ.